Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан трибуна программасы, аны мен Мимоза Жаныбек кызы алып барам. Биз бүгүнкү чыгарылышта сиздерге балдар укугунун сакталышы боюнча маалыматтарды беребиз. Ал үчүн биздин суроолорубузга жооп берүү үчүн атайын коноктордо келген. Тааныштырып өтөйүн. Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын Ош шаары жана Ош облусу боюнча эксперти Талантбек Турганбаев. Саламатсызбы? Жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкармалыгынын адиси Улукбек Тилеков. Саламатсыздарбы? Студиябызга куш келипсиздер. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Эгерде сиздерде дал ушул темага байланыштуу суроолор болсо, экранда көрсөтүлгөн номерларга жазып гана жөнөтсөңүздөр болот. Биз сиздерге жооп алып берүүгө аракеттерди жасайбыз. Биз маегибизди алгач мына ушундан баштасак, ушу балдар укугунун корголушу деп калдык да. Деги эле кандай ушул Кыргызстанда балдар укугунун корголушу деңгээли кандай, ушудан баштасак? Рахмат. Балдар укугунун корголушу боюнча бүгүнкү биз сөз кыла турган тема бүгүнкү күндөгү эң бир актуалдуу өз учурунда козголгон тема деп эсептейбиз. Мына баарыңыздарды алдыда келе жаткан 1-июнь балдарды коргоонун эл аралык күнү майрамыбыздар менен. Экинчиден кечээ эле 25 май күнү жаш бүтүрүүчүлөрүбүздүн күткөн чоң майрамы акыркы коңгуроо күнү өттү. Ушул учурдан пайдаланып, ушул быйылкы бүтүрүүчүлөрдү дагы ушул майрам менен куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Жалпы эле бул балдар жөнүндөгү балдардын укугунун сакталышы боюнча айтсак, биз Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын Ош обласы жана Ош шаары боюнча өкүлчүлүгү Ош шаарында жайгашканбыз. Биздин дарек Ош шаарынын Курманжан Датка көчөсү 126 үйдө турабыз. Бизге балдардын укугунун бузулушу боюнча көп кайрылуулар болот. Бизге кайрылуулар жазуу арыз түрүндө келип түшөт, электрондук түрдө. Ошондой эле бизде 115 номери ыкчам байланыш телефонубузга түшөт. Бул ыкчам байланыш телефонубуз күндүр түндүр сутка бою иштеген байланыш болуп эсептелет. Негизи ушул сиздер жүргүзүп жаткан иш аракеттердин максаты кандай? Балдардын ушул укугу корголуп атабы? Негизгиси ушул боюнча айтсаңыз. Бул балдардын укугун коргоо боюнча Кыргыз Республикасында ушул балдар кодексинин 17 беренесинде так даана жазган Кыргыз Республикасынын өкмөтү жана жерлердеги жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары жана сот органдары, соттор жана прокуратура органдары жана Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы ушул бийликтин 4 орган өздөрүнүн ыйгарым укуктарына ылайык балдардын укугун коргоону жүргүзүшөт. Кантип? Биз Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы, анын ичинде биз Кыргыз Республикасынын конституциясын жана Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы жөнүндөгү мыйзамды, ошондой эле башка балдар жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын кодекси, эмгек кодекси, мына ушул мыйзамдарды жетекчилик алып, биз балдардын укугунун корголушуна боюнча иш жүргүзөбүз. Биз өзүбүздүн компетенцияга ылайык мониторинг жүргүзөбүз, балдардын укугунун сакталышына карата талдоо жүргүзөбүз, ошондой эле биз көзөмөл жүргүзөбүз. Ошол мамлекеттик уюмдарда жана мекеме уюмдарда кызмат адамдары тарабынан ушу балдар укугунун сакталышында. Рахмат. Улукбек мырза, айтсаңыз, деги эле ушул биздин аймакта Ош боюнча дейли, балдар укугу бузулуп, сиздерге кайрылып, бир ушундай жагдайлар орун алабы? Жогоруда да. Эми биз жогоруда коллегам айтып кетти, ушул жогоруда мыйзамдар менен иштейбиз депчи. Ошонун ичинде ошол жанагы мисалы үчүн бирөөнүн кандайдыр бир себептерден өзүнө бир жарат алып же бирдеме болуп кайрылгандар болсо, анан органдарда аны текшербей карабай аткан болсо, биз укукту коргоо катарында ошол орган катарында биз барып анын жол жобосун барып сүйлөштүрүп,
эмнеге ошол токтоп турат, эмне каралбай атат, ошол баланын эмнеге укугу бузулуп, эмнеге атат. Ошол жөнүндө биз ар дайым ички иштер органдарынан башка тиешелүү органдардан маалыматтарды алып, тиешелүү сунуштарды берип турабыз да бул боюнчачы. Анан эми бүгүн мыйзам неме айтып атабыз, бул негизинен бизге көйгөйлүү маселенин баардыгы келип коюп, эмгек миграциясы такалып атат да. Эмгек миграциясы көп учурда каржылык болгондо байланыштуу чыгып кетип атат да. Чет мамлекетке чыгып кетип атат. Анан алардын балдары чоң атасында, чоң энесинде, тайтасында, тайнесинде калып атат дагы. Ошо менен алардын кээде укуктары бузулуп калган мезгилдер болуп атат да. Муну эми жашырыштын кереги жок. Ошондуктан мынау биздин мамлекет тарабынан мынау айтып коет, 228 жылга чейин атайын программа кабыл алынган бул боюнча дагычы. Анан мынау балдар жөнүндө кодексине азыр өзгөртүүлөрдү киргизип атат. Именно ошо 41-статьясына өзгөртүлөдү. Ал жерде ошол кароосуз калган балдар деп айтылат дагы, анан миграция кеткендердин айтылбай калып атат да. Ошого миграция кеткендердин балдар деп кошо жазылып, алардын коллегам айтып кетти, айыл өкмөттөр иштейт. Ошо айыл өкмөттөр таап, аларды атайын каттоо алып, аларда кандай немелери бар, маселелери бар чечилбеген, мектеп орнотуу маселелери бар, садик орнотуу маселелери бар. Ошол маселелерге биз көңүл буруп неметип турабыз. Анан да айтып атасыздар кандай корголот атат. Биз ошол жатак мектептердеги айрыкча жатак мектептерде ата-энеси тияктуу болот да. Ошолорго жатак мектептердеги балдардын укугу кандай корголуп атат? Ал мамлекет тарабынан камкор алынган, ага жетиштүү деңгээлде тарым тарбия берилип атабы? Анын тамак ашы боюнча ошол боюнча мониторинг жүргүзүп, анан жыйынтыгында тиешелүү органдарга сунуштар берип атабыз. Рахмат. Менин кийинки суроом мындай болсун, айтайын дегеним, мындан 1 ай мурун эле ушул Ош шаарында бала бакчалардын биринде баланын өр токмокко алынганы боюнча дагы маалыматтар чыккан. Бул сиздерде маалыматыңыздар болсо керек. Бул жагдай боюнча ушул сиздер балдар укугун коргошу боюнча ушул жаатта кандай иштерди жүргүздүңүздөр? Бул боюнча мен жооп берейин. Жакында эле ошол интернет сайтта жарык көргөн Ош шаарындагы бир 5 жашар жаш кызды ошол уртокмок алынды деген бир маалымат чыккан. Мындай маалыматтар чыкканда биздин көз жаздында калбайт. Биз ошол жерге ыкчам ошол жерге жетип, ошол кандай болгон, кимдин күнөөсү менен бул баланын укугу бузулган. Азыр ошол жерде укук коргоо органдары кандай иш алып барып атат? Биз ошого көзөмөл жүргүзөбүз. Бул азыркы айтылган факт боюнча Ош шаарындагы Жасмена деген балдар бакчасында болгон. Ал боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине катталып, ата-энесинин арызы менен катталып, сотко чейин көндүрүү иштери жүргүзүлдү. Биздин көзөмөлдүбүздө болду ал боюнча. Андан кийинки иш ушул соттор чече турган. Демек аягына чыга элек, Ооба, акырына чыкты. Ал эми эмгек кодекси боюнча жаш балдардын ушул жумуш убактысы кандай, ушул жаатта дагы айтып өтсөңүз? Бул көп жылдардан бери көп ушул Совет Союзу кыйрагандан баштап ушул көйгөйлүү маселе болуп келатат да. Эмгек кодексинде жакшыраак жазып койгон. Ал бирок анын сакталышы, анын аткарылышы мүчөчтөр бар да. Мен мисалы үчүн сөзүм болбосо мына Кыргыз Республикасы Эмгек кодексинин 18 статьясында мындай деп жазылат. Эмгек мамилелеринин тараптары дейт. Кызматкер менен иш берүүчүнүнчү. Мисалы үчүн 16 жашка толгондорго чейин бул кызматкер болушу мүмкүн деп жазылат. 15 жашка толгонго чейин, 14 жашка толгонго чейин. Бирок ушул кодексте айтып атат, 14 жашка чыккан окуучулар окуудан бош мезгилинде дейт. Ден соолугуна зыян келтирбеген, же окуу процессинде бузбаган жумуш аткаруучунун ата-энесинин камкордугу менен, же жанагы камкорчу же көзөмөлчүнүн немеси менен, макулдугу менен ошол жерге иштегенге келишим түзүп ишке ашырылат деп жазылып атат кодекстечи. Ал эми мынау кызматкерлердин ошол иштөө категориясындагы сааттарын айтып кеткен бул кодекстечи. 14-16 жашка чейинки жаштагы жумуштагылар жумасына 24 сааттан ашпаган, 16-дан 18 жашка чейинкилер 36 сааттан ишке гана тартылат депчи. Эми муну биз
ошол иш берүүчү менен ошо ишкер эметкендердин аз эми көбүнчө андай формалдуу түрдө иштейт фактически. Формалдуу түрдө анда договор, келишимдер түзүлгөн эмес да. Ошого окшогондордо биз барып ошо мониторинг жүргүзүп, өзүбүздүн баягы мыйзамда белгиленген укугубуздун негизинде анан жанагындай сунуштамаларды берип, ушундай нерсе ошондой балдардын укугун коргоп атабыз. Маселен, базарларда араbat өткөн балдарды же болбосо бир сатуучу болуп отурган өспүрүмдөрдү дагы кездештирүүгө болот да. Аларга сиздер бир түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, же болбосо кандайдыр бир маалыматтарды берип дагы иш аракеттер жүргүзүп. Биз мындай эми ал жерден түшүндүрүү иштери дегенде кандай болот? Биз баягы ушул мына ошо телевидение аркылуу же газета, журнал аркылуу же болбосо ошо бир жерге жолугушууга барганда ошондой мыйзамдарды айтабыз. Анан биз баягы барып чогултуп өткөрүүгө биздин мүмкүнчүлүгүбүз чектелүү болот экен. Ички ishki органдардын кызматкерлери менен бирдикте кээде ушуга окшогон маселелерди иш алып барып атабыз. Биз ошо мыйзам чегинде сунуштама берип, ошо менен чектелип калганга туура келип атат да бизгече. Талапбек мырза, кече жакында эле мына ушул бүтүрүүчүлөр жалпы республикалык тестирүүлөө тапшырышты да. Бул учурда сиздердин аларга болгон көмөгүңүздөр кандай болду? Укуктары сакталдыбы ошолордун? Эң туура суроо. Мына кече жакында 17-майдан 22-майга чейин биздин республика боюнча бүтүрүүчүлөрдүн жалпы республикалык тестирлөө өткөрүлдү. Тестирлөөнү республикалык тестирлөө борбору деген бар. Ошол алардын өздөрүнүн кызматкерлери келип алышты. Ош шаарында 4 мектепте өткөрүлдү. Биринчи тур ийгиликтүү аяктады. Биз тараптан ошол күндөрдө окуучулардын укуктарынын, ошо бүтүрүүчүлөрдүн укуктарынын сакталышына көзөмөл жүргүзүп, мониторинг жүргүзүлдү. Ошондо канча пайыз баланын укугу толук сакталды десек болот? Ошо мониторингдин жыйынтыгы кандай болду сиздер жүргүзгөндөн кийин? Бизге ошол укук бузулгандыгы боюнча арыздооматтар түшкөн жок. Же ата-энелерден, же бүтүрүүчүлөрдөн. Биз ошол 4 Ош шаарындагы 4 мектепте болдук. Анан мисалы ушул айрыкча Ош шаарында балдарды ушул бакчага орноштуруудагы бир эң көйгөйлүү маселелердин бири да. Алар боюнча дагы биздин билишибизде сиздер өздөрүнчө дагы иш алып барасыздар. Алардын укугу боюнча кандай болот? Мисалы бакчага орноштуруу дейли, же болбосо мектепке берүү тууралуу? Эң туура суроо. Бүгүнкү күндөгү эң көйгөйлүү суроолор маселелердин бири балдарды бакчага орноштуруу, анан балдарга төлөнүүчү пособиялар, аз камсыз болгон үй бүлөлөр. Ушул бир оор маселелердин бири болуп калып атат. Балдардын кезекке туруп бакчага орноштурулушу боюнча биз түшкөн арыздар боюнча, кайрылуулар боюнча иш жүргүзөбүз. Биздин мыйзамда жазылган бул мекеме уюмдардын, бакчалардын бул менчиктин түрүнө карабастан биз мониторинг жүргүзөбүз. Ошол жердеги балдардын укугунун сакталышына толук көзөмөл жүргүзөбүз. Ал эми Кыргызстанда жалпы өлкө боюнча айталы, башка дүйнөлүк мамлекеттерге салыштырмалуу биз Кыргызстан балдардын укугун канчалык деңгээлде коргоп жатабыз? Биз эми биз жанагы эл аралык уюмдарга мүчө болгондон кийин биз ошо балдар жөнүндөгү конвенцияга сөзсүз баарыбыз ошого баш ийип ошонун жазган нерселерди аткарабыз да. Биз эми ошол дүйнөлүк масштабтагы жакынкы дүйнөлүк айтпайм, жакын коңшу мамлекеттерге караганда бизде мен ойлойм статистикалык данныйларда деле айтылып атат, мындай жогорку деңгээлде болуп атат депчи. Мына ушул жанагы анын айткан себеби бири мынау мигранттын балдары деп атпайбызбы? Ошол именно ошол себеп болуп атат да. Мисалы үчүн жанагы айылдарда табылат. Жашоосу начар, жанагы мектепке бара албай калды, эмне болду депчи. Мигранттын балдары чоң ата чоң колунда алар көз алдында калып атат да. Алар социалдык жактан, психологиялык жактан кандайдыр бир жардам албай, же кандайдыр бир көзөмөлдөн сырткары калып атат да. Ошон үчүн жанагы кодекске ошону киргизүү маселеси болуп атат да. Эми ойлойм
биз башка мамлекеттеги оңуш мамлекетке салыштырмалуу бизде балдардын укугун коргогон жетиштүү деңгээлде корголот деп айтылат болот да. Алдыда ушул башкармалык дагы кандай ушул балдар укугун коргоо боюнча кандай иш аракеттерди жүргүзүүнү пландап жатасыздар? Мен азыркы кичине кошумчалап кетким келип турат. Мен сөзүмдүн башында айтпадымбы? Балдар укуктарынын сакталышына 4 органды эсептеп өттүм да. Бул балдар кодексинде 17-беренеде даана жазылган. Кыргыз Республикасынын өкмөтү өзүнүн жерлердеги жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары менен соттор, прокуратура органдары, акыйкатчы органдар. Эми прокуратура органдары булар ошол мыйзамдуулукка көзөмөл жүргүзөт булар. Сот органдарына берилген өздөрүнүн ыйгарым укуктары бар. Булар керектүү мезгилде балдарды, кароосуз калган балдарды жатак мектептерге жөнөтүү, асырап алуу деген маселелер бул сотторго карай жатат. Алардын өздөрүнүн ошол компетенциясында карала турган маселелер. Балдардын укугунун сакталышына контролду күчөтүү, жумушту алдыга жылдыруу бул негизинен мына Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен жерлердеги жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарында ишти күчөтүш керек. Айыл өкмөткө чейин мына администрацияларда, шаардык мэриялар ушул жерде балдар менен иштөө комиссиялары бар. Ошолордун ишин алдыга жылдырышыбыз керек. Ошол жерде көп маселе алдын алуу иштери, иш-чаралар ошол жерден жүргүзүлүш керек. Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна чыгып баратат. Акыркы сөздү сизге берейин, агай. Ушул ата-энелер мисалы кээ бир учурларда зордук зомбулукка кабылган болсо балдары аны жашырып, жаап коюшат. Бул учурда кантип сиздер менен байланышып, кантип ушул баласынын укугун коргоп калыш керек? Мисалы үчүн эми биздин өзүбүздүн баягы Ош областынын Ош шаарынын шартында өзүбүздүн менталитет шартыбыз бар да. Коңшу угуп калбасын же бул билип калбасын дегенден болот да. Эгерде ал милиция органдары тарабынан ага жарыя кылбай кайрылабыз дегенде жарандар болсо, Ленин көчөсү 126, Ленин көчөсү 126 акыйкатчы Ош шаар Ош областы боюнча бөлүнүп өкүлчүлүк ошол жерге келсе, ал жерде биздин жетекчилик бар, биз барбыз, ал келип арызын жазып мындай десе, биз ар жагынан юридикалык жактан көмөктүн баардыгын берип анан ошол до конца сотко чейин жеткенге чейинки көзөмөлгө алып турабыз да, жардам беребиз. Рахмат, атайын убактыңыздарды бөлүп келип бизге маалымат берип кеткениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн сиздерге балдар укугунун сакталышы боюнча маалыматтарды бердик. Ар бир бала мамлекет тарабынан корголуп, алар бактылуу балалыктын доорун сүрүүгө милдеттүү. Кийинки эфирлерде амандыкта көрүшөлү.